Баткенде аскер бөлүк аткыланып, Көкташ айылынын тургунуна ок тийди. Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз-тажик чек арасындагы чырда жергиликтүү тургунга ок тийди. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Анын айтымында окуя бүгүн таңкы саат 5:45 башталган. Аталган айылда жайгашкан аскер бөлүккө тажик жарандары тарабынан ок атылган. Мындан сырткары айыл аркылуу Ош-Исфана жолунан өткөн автоунааларга тажиктердин Майский айылы тараптан таш ыргытылган. Баткен районунун Көкташ айылынын 30 жаштагы тургунунун оң көзүнө ок тийип, жергиликтүү айылдык ооруканага түштү. Бул жагдай Баткен райондук милициясынын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 39-130 беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды деп айтылат маалыматта. Учурда Көкташ айыл элинин коопсуздугун сактап, абалды турукташтыруу максатында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Булак Спутник KG. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал таңга мал курчуп кетти. Бүгүн таңга мал болжол менен саат 4:40 Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы көчө бою аймагында абал курчуп кетти. Бул тууралуу УКМКнын алдындагы чек ара кызматы кабарлады. Маалыматта кырдаалдын начарлашына кыргызстандыктарды жана алардын үйлөрүн ташка алган Тажикстан жарандарынын аракети себеп болгону айтылат. Кийинчерээк тажик тарап жолдон өткөн кыргызстандыктардын автоунааларын көздөй ок чыгара баштаган. Алдын ала маалымат боюнча кыргызстандыктардын арасында жабыр тарткандар бар деп айтылат билдирүүдө. Чек ара кызматы Тажикстандын тийиштүү ведомство жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болбогонун кошумчалады. Булак Спутник KG. Бүгүн кайрадан ок атышуу башталып, 70 эне тажиктердин курчоосунда калды. Кыргыз-тажик чек арасында таңкы саат 6:00 тажик тарап ок чыгара баштады. Бул тууралуу аймактык кабарчыбызга жергиликтүүлөр кабарлаган. Маалыматка ылайык, чек арага чектеш Көкташ айылында атышуу токтой элек. Мындан улам 60га жакын жаш балдар, энелер окуядан кооптонуп айылдан чыгууга аракет кылышууда. Алдын ала маалыматтарга ылайык 60га жакын эне тажиктердин курчоосунда калган. Булак Компресс.